Бүгүнкү сабагыбыз ошо баштаган фикке байланыштуу сабагыбыздын уландысы. Буга чейин ушу тазалануу китебине байланыштуу бир топ маселелерди алдык. Бүгүн болсо ушу тазалануу китебиндеги эң негизги болгон даарат темасын баштайбыз иншалла. Адаттагыдай эле сабагыбыз кыскача болмокчу. Баарыбыз эле билгендей, албетте намаз окуйм деген адам сөзсүз түрдө даарат алыш керек. Даарат деген мындайча кыскача түшүндүрө кетсем, бул Аллах субхана таала буйруган ибадат үчүн ошо намаз, мисалы эң негизгиси намаз үчүн жана андан башка дагы кээ бир ибадаттар бар. Ошолорду аткарар алдында Алла таала буйругандай кылып тазаланып жуунууну даарат деп коет. Ошо даарат деген ошо араб сөзүнөн эле тахара деген сөздөн алынган. Бизче мына айтканда жуунуп тазалануу, ибадатты аткаруу ниетинде Аллах субхана таала жакындап. Мына ошол жөнүндө сабакты улантабыз. Бул эми көбүнчө адамдар үчүн кээде даарат маселесин билем, мындай эле үйрөнүп калдым деген ой болушу ыктымал, бирок андай эмес. Дааратка байланыштуу көптөгөн маселелер бар, негизги маселелер бар. Аны жакшы түшүнүп билип алышыбыз керек. Мунун баары тең эми албетте бир убакытта бир күндө айтыла турган сабак эмес. Акырындан башынан баштап кыскача айтканга аракет кылабыз. Даарат эмне экенин билүүдөн бүрүн билишибиз керек да. Ошо даараттын өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттар даарат алууда аткарылыш керек. Биринчи ошо шарттардын эң биринчиси бул ислам. Мындайча айтканда, даарат алам деген адам өзү мусулман болуш керек. А эгерде мусулман эмес адам даарат алган болсо, даарат кабыл кылынбайт. Ага айтабыз, эгер бир динге кире элек адам жөн эле капыр адам даарат алып көрөйүнчү мусулмандарды туурап десе, жуунса жууна берет, бирок анын даараты кабыл кылынбайт Алла тааланын алдында. Ал кабыл болуш үчүн сөзсүз ал исламга кирип, иманга кирип, андан кийин анан даарат алыш керек. Бул дааратка тиешелүү эмес, баардык эле ибадатка тиешелүү нерсе. Мисалы бир капыр исламга кирбей туруп эле мусулмандар туурап намаз окуп көрөйүнчү же орозо кармап көрөйүнчү деген болсо, анын кылган ибадаттар кабыл кылынбайт. Качан гана ал иманга кирип, жана келмени келтирип, Аллах субхана тааланын жалгыз өзү ибадатты татыктуу зат экенин мойнуна алып, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элчисине мойнуна алгандан кийин гана анын ибадаттары аткарса ошолор кабыл болот. Мунун далили анткени Аллах субхана таала Куранда жана 200 мунафыктар жөнүндө айтканда мындай деп айтат: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Алардын садакаларынын, алар чыгарган садака, нафакалардын кабыл болбой калышынын себеби Аллах субхана таалага жана анын элчисине кафыр болушту деген да. Демек, кафыр бойдон кылынган жакшы иштер кабыл кылынбайт. Сөзсүз түрдө исламга кирип, андан кийин жакшы иштер кылса, ошол жакшы иштер кабыл кылынат. Ошол жакшы иштердин ичинен эле уже биздин айтып аткан даарат маселебиз. Даарат бул эми Аллах субхана таалага жакындай турган ибадат. Биз жуунуп тазаланып Алла таалага жакындайбыз. Ошол себептен сөзсүз түрдө ислам керек. Бул биринчи шарты. Экинчи шарты акыл деп коет. Даарат алып аткан адам акыл эстүү адам болуш керек. Мындайча айтканда жинди болбош керек. Эгерде жинди, акылы жок адам болсо, аны кабыл кылынбайт. Анткени жинди деген эмне кылып атканын билбейт, аны ниети жок, ниет кылганын билбейт. Ошондуктан даарат алып аткан адам сөзсүз түрдө соо адам болуш керек. Ошол себептен биздин шариятыбызда жанагы акылы жок адамдарга, акылынан тайган адамдарга ибадат фарз болбойт, алар жоопкерчиликтен кутулган. Эгерде жинди болуп калганга чейин соо адам болсо, ошого чейинки жоопкерчиликтер калат, бирок андан кийинкиси жоопкерчиликке кирбейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис бар, Айша энебиз риваят кылган, сүннөт ээлери риваят кылган хадисте, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа жана андан башка хадис жинактарында келет. Ошондо Айша энебиздин хадиси бар. Анткени анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат. Хадистин маанисинде калем 3 адамдан көтөрүлгөн, 3 адамга кылган нерселери, аткарган нерселери жазылбайт деген маанинде айтканда, үчөөнүн калем көтөрүлгөн дейт. Ошолордун биринчиси кайсы дегенде, уктап аткан адам ойгонгонго чейин, жаш бала балагатка жеткенге чейин, анан жинди адам айыкканга чейин, акыл ээси ордуна кайтканга чейин аларга эч нерсе жазылбайт деген. Ошондуктан эгерде мисалы жинди адам даарат алган болсо, даарат кабыл кылынбайт. Анткени анда ниет жок, анда акыл эс деген жок. Бул экинчи шарты болду. Үчүнчү шарты, даарат алам деген адам сөзсүз түрдө ниет кылыш керек. Ошол даарат менен Аллах субхана таалага жакындык кылам, ибадат кылам деген ниети болуш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Омар разияллаху анху риваят кылган Бухари Муслим деген хадисте айтат: "Ва иннама ликулли мирин ма нава." Ар бир адам эмне ниет кылган болсо, ошого жараша амалы ошондой болот, ошого жетет деген маанинде хадис кылганда. Демек, ар бир адам эмне ниет кылган болсо, бир ишти аткарам деп, ошону кандай ниетте жасаган болсо, ошого ниетине жараша жетет дейт. Демек, биз ибадат аткарарда сөзсүз түрдө ошону ибадат
негизинде аткарган атам, Алла Таалага жакындык кылган атам деген ниетибиз болуш керек. Ошондо гана кабыл болот биздин ибадаттар. Төртүнчү шарты, даарат алам деген адам эс тартып калган, жакшы жаманды айырмалап калган адам болуш керек. Мындайча айтканда 3-4 жаштагы балдардан даарат алган кабыл кылынбайт. Анткени алар билбейт, ниет кылган билбейт. Мисалы 6-7 жаштагы, мүмкүн кээ бир балдар эрте акыл эскери 5 жаштагы балдар түшүнүп калган. Эң негизгиси баягы даарат эмне экенин, бул Кудай Таалага сыйынуу, тазалануу деген эмне экенин түшүнүп калып ошо даарат алган болсо, ошолорду гана кабыл болот. Ага чейинки жаш балдар даарат алган болсо, ал кабыл кылынбайт. Анткени алар ниет кылган билбейт, эмне кылып атканын деле түшүнүшпөйт. Эми бул жерде мындай суроо чыгышы ыктымал. Эми ошол балагатка жете электер деле ибадат кылып, кээ бир ибадаттарды аткарып даарат алса кабыл болобу десе, ооба деп айтабыз. Анткени эң негизги шариатта ошол нерсени айырмалап билип, жакшы жаманды айырмалап билген, эс тартып калган бала болсо болду. Ушуга окшогон бир маселе бар. Бухариден бир келген хадисте Амур ибн Салама деген сахаба риваят кылат. Узун окуяны айтат. Ошонун ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сахабаларга осуят кылат. Бир жерден келген сахаба же бараткан сахабаларга намаз убактысы келип калганда Куранды көп жаттаганыңар имамчылыкка чыксын деп пайгамбарыбыз айтат. Анан ошол киши айтып атат. Ошо биздин жамааттын ичинде Куранды көп жаттаган мен экенмин, анан мени имамчылыкка өткөрүшкөн дейт. Мен ошол кезде 6 же 7 жаштагы бала элем деп айтат. Бул жерде карасаңыздар, көрүңүздөрбү, 6-7 жашка чыкты. Балагатка жете элек, бирок жакшы жаманды айырмалап ибадатты түшүнүп калган, ошондуктан аны имамчылыкка чыгарган. Демек бул жерден эмнени алып атабыз? Демек ибадатты аткарууда ошону түшүнүп калган, аткарганга мүмкүнчүлүк бар жаш балдар деле аткарса болот. Андан кийинки 5-инчи шарты, даарат алып атканда суубуз таза болуш керек. Өткөн темаларда биз өттүк сууга байланыштуу маселеде кайсы убакта нажас болот, кайсы убакта нажас болбойт деп. Эң негизгиси даарат алып аткан суубуз таза болуш керек, нажас эмес суу болуш керек. 6-нчы шарты, ошо даарат алып аткан учурда дааратты буза турган нерселер ошо даарат алып аткан киши менен кошо аткарылбаш керек же кайталанбаш керек. Мисалы бирөө даарат алып атып, жүзүн жууп, анан колун жууп аткан учурда жел чыгарып койгон болсо, бул болбойт. Анда кайра баштан алыш керек да. Мен даарат алып атпаймынбы деп улантып кете берген болбойт да. Ошол дааратты буза турган нерсе даарат алып аткан учурда кылынбаш керек, аткарылбаш керек. Эгерде ошо даарат алып аткан учурда ошо даарат сындыра турган нерсе аралашып кеткен болсо, анда дааратты кайра баштан алыш керек да. Анткени даарат деген ошо тазалануу да. Тазаланып аткан убакта жана сындыра турган нерсе аралашпаш керек. Андан кийинки 7-нчи шарты, ошол даарат алганда жана шариат талап кылгандай кайсы жер жуулууга тийиш болсо, ошол жердин баарына суу жетиш керек. Муну биз азыр ошо даараттын парыздарын алганда кененирээк түшүнөбүз. 7-нчи шарт ушул. Шариат эмнени талап кылган болсо, кайсы дене мүчөсүн жууганды шариат талап кылган болсо, ошонун баарына суу толугу менен жетиш керек. Бул 7-нчи шарты. Мына шарттардын кыскача баяндамасы ушул. Андан кийинки маселебиз даараттын парыздары. Парыз деген эмне? Ошол даарат ибадатындагы сөзсүз түрдө талап кылынган иштер, талап кылган нерселер. Эгерде ошол нерселер аткарылбаса, анда даарат туура эмес болуп калат, даарат жараксыз болуп калат. Ошону парыз деп айтабыз. Муну Аллах субхана таала өзү Маида сүрөсүндө кыскача баяндап кеткен. Ошол аяттын ичинде эле ошо парыздары камтылган. Алла таала Маида сүрөсүндө айтып атат, мындай деп: Я айюхаллазина аману ида кумтум иля салати фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиқи вамсаху би руусикум ва аржулакум илал ка'байн. О иман келтиргендер, эгерде намазга тура турган болсоңор же болбосо намаз окуйын дей турган болсоңор, анда жүзүңөрдү жуугула деп атат Алла таала. Андан кийин колуңарды чыкканакка чейин жуугула, башыңарга масык тарткыла, анан бутуңарды томукка чейин жуугула деп айтып кетти. Мына ушул аяттын ичинде Аллах субхана таала талап кылган даараттын парыздары камтылган. Муну ошол кыскача кылып түшүндүрөбүз. Биринчи парызы мына Аллах субхана айткандай, эгерде намазга турсаңар же болбосо намаз окуйын десеңер, анда жүзүңөрдү жуугула деди. Демек биринчи парыз адам баласы жогоруда айтылган таза суу таап ниет кылгандан кийин жүзүн жууш керек. Жүзүн чеги кайсы? Ошо чаш чыккандан баштап ээке чейин, анан бир кулактан эки кулакка чейин. Мына ушул жүз деп аталат. Анткени жүз деген эмне? Адамдын бети, ана адам баласынын жүздөш бири-бирине карашканда эмне көрүнө турган болсо, ошону жүз деп айтылат. Ошону жуушубуз керек. Чаш чыккандан баштап ээке чейин, анан бир кулактан эки кулакка чейин чеги. Мына ошонун толугу менен жуушубуз керек. Алла таала жанагы Маида сүрөсү айткандай, бул биринчи парызы. Экинчи парызы колубузду манжалардын башынан баштап
чыканакка чейин чыканакты кошуп жуйбуз. Чыканакка чейин деген ошо чыканак кошо кирет да. Чыканакты кошуп туруп жуушубуз керек эки колду тең. Бул ошол парыз болуп саналат. Анан ушул жерде дагы бир эскерте турган бир маселе бар. Биз баарыбыз эле билебиз, жанагы даарат алаардын алдында 3 сыйрадан колубузду жууйбуз. Муну иншалла жанагы даараттын сүннөттөрү темасын өтөбүз. Ошол даараттын алдында колду 3 жолу жуу бул сүннөт болуп саналат да. Анан кээ бир адамдар ойлошот, башында эле колду жууп койду, манжаларымды, алаканымды жуудум деп туруп, анан жанагы парыз болгон колду жууганына келгенде манжалардын башынан жуубай эле бер жактан манжалар кол кошулган билек жактан эле баштап чыканакка чейин жууп коет да. Бул туура эмес, бунун даараты туура эмес да, жараксыз даарат болуп. Ал сүннөт башында жууган, 3 жолу жууган бул сүннөт болуп саналат. А парыз деген Алла Таала талап кылган жуу ошол манжалардын башынан башталат. 5 манжанын башынан баардыгын чыканакка чейин жууш керек. Анан ошондо даараты туура болот. Антпесе көп адамдар ушундай кылып коюшат. Башында жуудум деп туруп эле анан бер жактан баштап жууп кетет да. Бул такыр туура эмес. Ошондой мусулмандарды көрүп калсаңыздар, эскертип коюшуңар керек. Экинчи парыз болду. Үчүнчүсү мына Аллах субхана таала башка масых тарткыла деди. Кол жуугандан кийин эки кол суулап туруп ошо башыбызга масых тартып коебуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө толугураак кандай масых тартылат, аны ошо даараттын сүннөттөрүнө келгенде иншалла толугураак түшүндүрөбүз. Андан кийин Алла Таала айтты: "Варжулак минал кабайн". Бутуңарды томукка чейин жуугула деп. Мындайча айтканда томукту кошуп жуйбуз. Кызыл ашык деп коебуз же томук деп коебуз. Буттун манжалардын башынан баштап туруп ошо кызыл ашыкка чейин жуйбуз толугу менен. Эки бутту тең. Мына бул 4-чү парызы. 5-чи парызы ошо дене мүчөлөрүн жанагы Аллах субхана таала талап кылган, жууну талап кылган дене мүчөлөрдү жууп аткан убакта тартыбы менен кылышыбыз керек да. Мисалы, даарат алам деп туруп биринчи бутту жууп алып, андан кийин жүздү же колду жууган болбойт. Жоксо биринчи колду жууп алып, анан жүздү жууган болбойт да. Куранда кандай келген болсо, ошо тартыбы менен жууш керек. Албетте бул маселеде талаш маселе. Кээ бир алымдар тартипсиз деле даарат ала берсең боло берет деп айтышат, бирок туурарагы Аллаху алам тартип менен жууш керек. Анткени тартип менен жууш керек деген алымдардын карманган далили, бул аятты байкасаңыздар, ошо тартипке эми ачык айкын далил келбесе да ишарат бар да. Анткени биринчи Аллах субхана таала жүзүңөрдү жуугула, анан колуңарды жуугула деп туруп, эки жуула турган нерсени айтып туруп, ортосуна башыңарга масых тарткыла деп туруп, анан кайра бутуңарды жуугула деп өтүп атат да. 4-чү парыз. Ошондо тиги алымдар айтканда көрдүм, бул жерде Аллах субхана бекеринен жуула турган мүчөлөрдүн ортосуна масых тартыла турган мүчөнү киргизген жок. Демек ушул тартип максат кылынган, ошол себептен талап кылынат деп ушундай далил келтиришкен. Аллаху алам. Бул 5-чиси болду. Эми 6-чысы муну муалат деп коет. Мындайча айтканда, ошо дене мүчөлөрдү жууп аткан кезде кечиктирбестен биринин артынан бирин жууш керек. Мисалы, даарат алып атып, колду жууп коюп, анан кечке сүйлөшүп, анан шашпай, анан башына мас тартып, анан дагы сүйлөшүп, шашпай бутун жууган болбойт. Ошо дароо биринин артынан бирин жууш керек да. Кургап калганга чейин, мисалы, жүзүн жууп, ошо жүзү кургаганга чейин колун жууп калыш керек. Антпесе даараты туура эмес болуп калат. Мунун далили Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир адамды ошо даарат алып, анан ошо даарат алганда бутунда бир кургак жер калып калган болот. Дирхамдын өлчөмүнчө. Дирхам деп күмүштөн жасалган тыйынды айтат да, мурун ошондой айтып коюшчу. Ошо дирхамдын өлчөмүнчө бир кургак жер калып калган болот бутунда. Пайгамбар ошону көрүп туруп, ага айтат да, дааратыңды кайра алгын, анан намазыңды да кайра оку дейт да. Муну кандайча түшүнөбүз? Мисалы, ал киши дааратты толук эле алган, бирок да ошол жанагы бир жерине суу жетпей калган, кичине жери. Тыйындын өлчөмүнчөлүк жерге суу жетпей калган. Пайгамбарыбыз ошо убакыт өткөндөн кийин деле бар ошо жериңди эле жууп келип анан намаз оку деп айтса болот эле да. Бирок анткен жок Пайгамбарыбыз. Дааратты толугу менен аласың, анан кайра намазыңды окуйсуң деди да. Жоксо ошол жерде эле жууп кой десе болот эле. Ошол себептен алымдар ошол жерден жанагы биринин артынан бирин жууш керек деген алымдар. Албетте бул да талаш маселе, бирок туурасы ушундай. Ошондой далил келтиришкен да. Демек Пайгамбар саллаллаху дааратты кайра ал деген мааниси, демек кургап калган, кургак жер калып калган. Ошондуктан дааратын жараксыз кылды, башынан алдырды. Демек мунун мааниси, демек ар бир мүчө биринин артынан бири жуулуп туруш керек деп далил келтиришкен. Аллаху алам. Мына ушул даарат алуунун 6 парызы кыскача ушундай. Иншалла кийинки сабактарда дагы ушу дааратка байланыштуу маселелерибизди улантабыз. Аллахумма салли ва саллим ала абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Даарат парыз менен шартты айырмасы эмне түшүндүрө кетесизби? Шарт деп ошол ибадатка чейинки кылына турган, талап кылына турган нерселер да.
ибадаттын өзүнө байланыштуу эмес, ага чейинки талап кылына турган нерсе. Мисалы, ислам бул акыл эстүү болуу, ниет деген бул даарат алганга чейин болуп атат да, ошону шарт деп коет. Даараттын парызы болсо, даараттын өзүнө тиешелүү маселе да. Мисалы, жүздү жуу, колду жуу деп. Эгер алар жуулбай калса кабыл кылынат. Ошонун экөөнүн айырмасы ошондо. Аллаху алам. Урматтуу угармандар, кимиңиздерде суроо болсо, тиги колуңуздарды көтөрүп сурооңуздарды берсеңиз болот. Тема боюнча, негизи эле даарат, намаз маселелери боюнча же суроолоруңуздарды каналга чыккан суроо берүү деген жерге тастап койсоңуздар болот, жазма түрүндө. Бутка мактарды айтып кетиңизчи. Маскалерге балоо кандай болуш дейт, маасы боюнча. Эми албетте бул маселелерди иншалла кийинчерээк өтөбүз, бирок алдын ала да айтып кое берейин. Ооба, бутка мас тартуу эми эки түрдүү болот. Жалпысынан биринчи масы деп коебуз, териден жасалган. Ага эми мас тартууда эч бир талаш жок. Андан кийин экинчи түрү бул носки, байпак, жүндөн, кебестен жасалган ушундай нерселер. Ушуга мас тартса болобу дегенде ар кандай аалымдардын ар кандай ой пикирлери бар. Бирок ошо туурарагы бир топ сахабалардан келген носкиге мас тартса болот. Болгону байпак калыңыраак болуш керек. Калың деген ошо денени көрсөтпөгөн байпак болуш керек. Кийгенде дене көрүнбөй туруш керек. Мына ошондой байпак болсо мас тартса болот. Аллаху алам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Устаз, менде мындай суроо болуп да. Жана айттыңыз го, нафил намаздарда, машинада, башкада кетип атканда кыбла карап окуу шарт эмес. Эгер фарз намазынын убактысы, мисалы, самолетто учуп кетатканда фарз намазынын убактысы болуп калса, кийинки экинчи точкага жеткенге чейин фарз намазынын убактысы бүтүп аткан болсо, кандай алыш керек самолетто? Отуруп алып, отурган жерде креслодо окуп кете бериш керекпи? Же каза алыш керекпи? Кандай болот? Намазды эч качан каза кылган болбойт. Мейли абада учуп баратабызбы, деңизде кетип баратабызбы, кандай жер болбосун, адамдын мүмкүнчүлүгү бар, акыл эси орундабы, сөзсүз түрдө окуш керек. Самолетто деле окуса болот. Мисалы, кээ бир самолеттордо атайын ачык жерлер болот, кенен, же болбосо тамак ичкен жерлеринде. Анан окуйм деген адам аракет кылып сүйлөшүп окуса болот. Эгерде такыр эле мисалы окуй албай, уруксат бербей, мисалы, же самолет тар болуп калып, отурган жери эле болуп калган болсо, анда отуруп окуй берет. Ар ким өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша. Бирок ошого чейинки мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүш керек. Туруп окуганга мүмкүнчүлүк. Эгерде ал болбой калса, анда отуруп окуй берет. Алла таала айткандай, алыңарга жараша такыбачылык кыла дейт. Анан самолетто деле ошонто окулат. Аллаху алам. Эми кыбланы кара маселеси. Эми ошо ал самолет учуп баратканда ошо кыбланы кароо мүмкүнчүлүгү болсо, караш керек сөзсүз түрдө. Эгерде болбой калса, анда кандай кетип бараткан болсо, ошондо окулат да. Самолеттун жанагы башкарган жагын карап отурган болсо, ошо кыбла ушак жакта болсо, ошакты карайт. Кээде арт жагында калып калса, арт жагын караганга мүмкүнчүлүк болсо, ошонтип карап окуйт, жанагы бош жери жок болсо. Эгерде андай да кылганга мүмкүнчүлүк болгон болсо, анда кандай кетип бараткан болсо, ошондой окуй берет. Эң негизгиси, адам баласы аракет кылыш керек да, кыбланы карап окуганга мүмкүнчүлүк барбы же жокпу деген маселе да. Аны сапар кылып аткан адам өзү түшүнөт. Дааратта бисмиллахты айтыш шартпы? Анан мисалы ванна менен туалет бир жерде болуп калса, ошол жерде кантип айтылат? Дааратта бисмилланы айтыш шарт эмес, ал сүннөттөргө кирет. Иншалла ошо сүннөткө киргенде аны эскерте кетебиз. Ваннанын ичинде кирип бисмилланы айта берсе болот. Өткөндө айтып кетпедикпи, ал ванна азыркы заманда салынган үйдөгү мисалы дааратканалар шарият айтып кеткен туалеттердин өкүмүн албайт. Анткени ал жерде нажас топтолбойт, нажас нерсе калбайт. Алар кетет, ошол себептен ал туалеттин өкүмүн албайт. Ошол жака кирип эле бисмилланы айтып эле дааратын ала бериш керек. Сакал коюунун шариаттагы өкүмү кандай? Ошону түшүндүрүп кетесизби дейт. Анан мисалы адам ошонун өкүмүн билбей кырып жүргөн болсо, күнөөкөр болуп эсептелеби же үзүр барбы? Шариятта бардык маселеде билбеген адамга күнөө жазылбайт. Эгерде кандай бир өкүмдү, мисалы шариятта тыйылган нерселерди билбей өкүм кылып жүрө берген болсо, билгенге чейинки нерселери жазылбайт. Билгенден кийин ошондон кийин жоопкерчилик пайда болот. Ошондой эле сакал маселесинде эгерде ким билбей кырып жүрө берген болсо, ал күнөө эмес. Эгерде билгенден кийин аны кырган күнөө болуп калат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сакалды койгула деп буйрук берген. Сакалды кой бергиле, мурутуңарды кыскарткыла деп. Дагы бир хадистин риваятында ошо мушриктерге карама каршы кылгыла деп. Ошол себептен пайгамбарыбыздын буйругун аткарышыбыз керек. Ардада дуа кылгыла деген буйрук келген го, ошол дуаны арабча сөзсүз түрдө айтыш керекпи? Же мисалы өзүнүн тилинде айтып берсе болобу? Сөзсүз арабча айтыш шарт эмес. Өзүнүн тилинде эле эмне муктаждыгы болсо айта берет.
Анткени адамдын ар кандай муктаждыгы болот да. Ошол себептен оюна келген ошо эмне тилек кылгысы келип аткан болсо, ошону тилек кылып айта берет. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген жакшы дубалар бар, эки дүйнөнүн жакшылыгына байланыштуу. Ошолор жаттап алып, аларды кылган андан беш бедер жакшы. Өзүнүн муктаждыгы, жеке муктаждыгы болсо, аны деле айтып дуба кыла берсе болот. Дүйнө тууралуу сурай берсе болобу же сөзсүз түрдө саждада акыретти эле сураш керекпи? Жана фарз намаздарда сураса болбойт, нафил намаздарда сураса болот. Ушул маселелер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо пенде менен Алла Тааланын жакын боло турган учуру саждада ошондо дуаны көп өткүлө деген. Бул жерде фарз намазда же фарз намаздан тышкары нафилде эле анда мындай деп айткан жок. Дүйнө маселесин сурабагыла, башканы сурагыла деп айткан жок. Бул жалпы келген. Ошого биз жалпы эле амал кылабыз. Дүйнө маселеси болобу, акырет маселеси болобу, нафилде болобу, фарзда болобу, бардык намаздарда, саждада Алла Таала дуа кылса, иншалла кабыл болот. Аллаху алам. Сапарда намазды эки кошуп биктирсе болот дейт. Ушуну айтып бересиздерби? Далилдер менен келтирип. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой кылган. Бул хадистер ошо Бухари, Муслимде келген көп эле хадистер бар. Анас ибн Малик, ибн Умар, андан башка сахабалардын. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда жүрүп намаздарды бириктирип окуган. Түшкү бешим намазы менен асыр намазын экөөнүн бирөөсүнүн убактысында. Жана ошондой эле шам менен куптан намазын. Кааласа шам намазын окуйт, кааласа куптан намазын. Беши менен дигер асыр намазы деле ошондой. Болгону ошо адам бала сапарда жүрүш керек да, сапардын убагында. Сапар эмес убакытта антип кошуп окуган болбойт. Аллах разы болсун устаз. Кийинки суроо. Даарат алып атканда дуалар айтылат. Мисалы колду жууп атканда же бетти жууп атканда мындай тегинде айтылат. Бутту жууп атканда сират көпүрөсүнөн өтүп баратканда тайбасын деп, оң колун жууп атканда китеби оң колунан берилсе деп. Негизи эле ошол дааратка тиешелүү дуалар тууралуу айта кетесизби? Даарат алынып аткан учурунда айтыла турган дубалар жок андай. Кээ бирөөсүн такталбаган далилдерге же алсыз далилдерге таянып айтыш ыктымал. Ушундай кылыш керек, бул жакшы амал, мустахаб дей турган адам сөзсүз түрдө далил алып келиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атынан айтылган туура так хадис алып келиш керек. Ошондо гана амал кылынат. Даарат алып атканда жөн эле даарат алат, анан бүткөндөн кийин эле атайын дубалар келген, ошону айтып койсо ошол жетиштүү. Аллаху алам.